안녕하세요, 여러분. 네, 잘 지냈어요? 공부를 계속 합시다. 자, 세계인지 발견되게. 자, 주제가 뭐예요? 12시 30분에 점심을 먹어요. Bu sabahta уже standart ötüyoruz. Standartı cana etişleri ötüyoruz. İyi nemin ötüyoruz. Saatlarda aytқанда, saat 1 болды, 2 болды, 3 болды, 4 болды, 5 болды дегенде. Биринчиден, баштардан мурун эмне? Биз, конечно, сөздөрдү кайталашыбыз керек, э? Бул жерде эми саат, этиштер кичине кыйыныраак болот. Этиш деген бул кымыл аракетти билдирген сөздөр да. Мисалы, баратам, жатам, уктап жатам, ойноп жатам дегендер да. Ошолордун баарын этиш деп коет да, билип алыңыздар. Сөздөрдөн биринчи баштайбыз. Сөздөрдө эмне деген сөздөр бар экен? Биз күнүмдүк кылуучу сөздөр бар экен. Күнүмдүк кылып аткан иштер, мисалы, кандай иштер болушу мүмкүн, эртең телевизор көрөбүз, базарлык кылабыз, уктап турабыз, уктайбыз, ошолор. Ошолорду эмне деп коет экен? Күнүмдүк иштерди корейче илгва деп коет да. Корейче илгва. Жакшылап кайталагыла. Илгва. Күнүмдүк иштер экен. Биринчиден баштайбыз. Телевизиону бода дейт. Телевизиону бода деген бул телевизорду көрүү. Бода деген бул көрүү. Ошого көңүл бургула. Астында эле грамматиканы түшүндүрөм. Ушул булар мисалы кыргыз тилиндеги эле да. Көрүү. Телевизорду көрүү. Тамак тануу. Биз учурчакта айта албайбыз. Учурчактын мүчөсүн өтөбүз бүгүнчү. Учурчакта биз мындай айтпайбыз. Мисалы, мен тамак эмне дейбиз? Мен тамак жеп жатам деп өзгөрөт да туурабы? Өзү тамак тануу деген сөз, же болбосо суу ичүү, мен азыр суу ичип жатам дегенде биз уже суу ичип жатам деп өзгөрүп атат, Карасаң, ошондой эле корей тилинде дагы мисалы мен азыр суу ичүү деп айта албайбыз да. Ушу ичүү деген машина деген сөз да, мисалгач. Ал өзгөрөт учурчакта. Мисалы, ичип жатам деп, ып жатам деген грамматиканы бүгүн өтөбүз. Корей тилинде башкача. Кыргыз тилинде мисалы ып жатам деп эле айта турган болсок, корей тилинде кичине башкачараак грамматикалар. Аны астында өтөбүз. Азыр биринчи сөздөрдү эле кайталап алалы. Биринчи сөз эмне экен? Телевизиону бода, телевизор көрүү. Экинчи сөз жаңы бода. Базарлык кылуу, жаңы бода. Үчүнчү, иронада, ойгонуу, иронада. Жада, уктоо, жада. Биз уктап жатам деп айтабыз, өзгөрөт учурчакка. Уктоо эмес, уктоо жатам эмес. Ошондой эле өзгөртөбүз. Кийинчерээк азыр күтө туруңуздар. Кийинки шүйда, эс алуу, шүйда, эс алуу. Шитта, бетти жуу, мындай жуунууда. Кофе를 마시다 кийинки. Кофе ичүү, кофе를 마시다. Кийинки эртеменки тамак, түшкү тамак жана кечки тамакты мындай жейткенбиз, тамак тануу экен, ошо. Ачим деген бул эртеменки тамак, 점심 деген түшкү тамак. 저녁 деген бул кечки тамак. Буга биз мүчө кошуп атабыз. 을 дегенчи, 드 деген мүчөсү да. Эртеменки тамакты, обедти, ужинди деп өзгөрөт, ошондой эле ылды кошот экенбиз. Баардыгын кошобуз. 아침을 мисалы толук эле айтайын. 아침을 먹다. 점심을 먹다. акыркы 저녁을 먹다 деп айтасыңар да, ошондо. Кийинки иш кылуу экен. Байкагыла, иш кылуу деп айтып атам мен, Биз сүйлөмдүн негизин айтып атабыз. Булар учурчакка өзгөрөт. илхада, иш кылуу, илхада, иш кылуу экен, Кийинки 요리하다, тамак жасоо, 요리하다, тамак жасоо экен. Кийинки 운동하다, бул спорт менен машыгуу. 운동하다, спорт менен машыгуу. 전화하다, жалоо, 전화하다. 회사에 가다, 컴панияга баруу. 회사에 가다, 컴пания가 바로. акыркы 집에 오다, үйгө келүү. 집에 오다, үйгө келүү экен. Ана астында ошол эле 91-чи беттеги сөздөрдү байланыштырабыз. Биринчи сөз. Биринчи суроону окуп алабыз, суроону түшүнүшүбүз керек. Ошондо тестте чыгат да. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요 дейт. Сүрөттү карап, туура сөздү байланыштыргыла дейт. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. биринчи сөз. 첫 번째 단어. 그러니까 줄거 атат, Значит, мне спорт машыгып атат, 운동하다. Экинчи сөз. Тамак жасап атат, 요리하다. Үчүнчү сөз. түштөнүп атат, түшкү тамак жеп жатат. эмне дейбиз аны? окуучулар айтабыз, 학생들이 말해요. 네, 맞아요. 점심을 먹다. түшкү тамактан 이 акыркысы кайсы калды? 자다, уктоо, 자다.
жақсы. Keyingi, 좋아요. жақсы деген 좋아요. 자, 92-betdagi grammatikani tushuntirib beraman. Qaysi grammatika ekan? Bu janovi сөйлем biz buga cheyinki ne bo'lib keldi? Söylemda zatatoch meni butkanda bizda innida je iyeyo je yeyo müchөsүн койгонбуз. Азыр болсо сөйлем уже etish менен бүтөт. Глагол, орусча айтканда глагол. Кыймыл аракетти билдирген сөз менен бүтөт. Мен үйгө баратам. Мен үйдө телевизор көрүп жатам. Мен тамактанып жатам. Ошондой, Бул сөйлем эмне менен бүтүп атат? Жатам менен, учурчактар менен, бирдеке ып жатам. Ошол эле грамматика көрүңөрбү? Бул жерде калетинде ып жатам экен, кайсылар көрөбүз. Биринчи айо. Буларда бизде кыргыз тілинде ып жатам менен болсо, калетинде болсо ошо. Биринчи айо экен. Экинчи ойо. Үчүнчү хейо экен. Дагы ортосунда бирөө бар. Йо деп мен өзүм кошуп коем. Ойодон эле келген, бирок биз именно жанагы эчтери и менен бүтө турган болсо, ошо йону коебуз дагы. Ошо йо деп дагы төртүнчүнү кошуп коем, акыркыны үйрөнүп алабыз. Караңыз, кайсы учурда айо мүчөсү кошулат? Карайбыз. Биринчиде эгер этиштин негизинде дага чейинки даада сүйлөмдүн баары этиште карасаңар да менен бүтөт да. Ошо даанын эле дага чейинки эле үндүү танганы карайсыңар. Ошо бул жерде кайсы тамга экен? Жана о лежачий жаткан о боло турган болсо, биз кайсы мүчөсүн коебуз? Айо мүчөсүн коебуз. Мисалга эки мисал туруп карагыла. Када. Дааны алып салабыз. Себеби бизде мисалы баруу дегенде уулар жок болуп кетет, туурабы? Уулардын ордуна эмне келет? Барып жатам, бар калат, ып жатам болушат. Ошондой эле бул жерде да жок болуп кетет экен. Кага көргөн кага калганда ошо бар да, ошон үчүн бизде айону кошобуз. Мындай болуш керек эле, йо болуш керек эле да. Эки болгон үчүн биригип кетет дагы. Кайо болуп калат. Баратам уже көрүңөрбү? Барып жатам дегенде да ып жатам. Кайо болуш керек. Кийинки да көрүү. Карагыла, бул көрүү. Биз эми көрүү жатам дебейбиз да, туурабы? Ошондой эле үйлөр жок болуп кетет. Кыргыз тилинде көрүп ып жатам болуп калат. Калетинде болсо кандай болот экен? Да жок болуп кетет экен дагы. Кайсы мүчө кошулат экен? Именно айо кошулат. Себеби подо лежачий о бар да. Ошо пода. Ошо о болгон үчүн бизде айо кошулат. Айо болуп кошулуп кетет. Өз негизи по айо отдельно кошулса болот, бирок кыскартып болот калетинде. О менен бириксе, диптонг уа болуп калат. Айо болуп калат, көрүп жатам болуп калат. Кийинки ойо. Бизде сүйлөмдө о жана ошо именно үндүүлөрдө о жана адан сырткаркы башка үндүүлөр бар да, кайсылар? О, у, ю, ы дегендер, и дегендер. Ошолор калган, ошо о менен лежачий о жана адан башка үндүүлөр эгер этиште дага чейин турса, ошо тамгалат. Калган учурунда ойо мүчөсүн эле кошобуз. Мисалы, эки мисал. Тамактануу деген сөз бар. Бизде тамактанып жатам дейбиз де. Мокта. Бул мокта деген бул тамактануу. Да жок болуп кетет. И кайсы кошулат ошонун ордуна? Ойо кошулат. Могойо болуп калат, Могойо. Тамактанып жатам, ып жатам көрүңөрбү? Кийинки икта. Бул окуу деген сөз да, читать деген сөз. Икта. Да жок болуп кетет. Кайсы калат? Да жок болуп кеткен, карагыла. Дага чейин кайсы үндүү турат? И турат да. И турган үчүн бизде ойо мүчөсү кошулду да. Икта болсо да жок болду дагы. Илгойо болуп калды. Илгойо. Эмнеге гойо деп атам? Себеби патчинде л, анан г бар да. Г бул тоголоктун ордуна жылып келет. Илгойо болуп калат ошондо. Окуп жатам. Именно читаю деген сөз да. Окуп жатам. Уп жатам кошулуп калды. Илгойо. Кийинки када менен бүткөн этиштер көп. Ошол каданын баардыгы бизде кайда өзгөрөт? Эйо болуп өзгөрөт. Мисалы, 공부하다. Бул окуу да. Окуу, именно учиться деген сөз. 공부하다. Хада кайда өзгөрөт экен? Хе요. Баардыгын өзгөртүп коебуз. Ошондо 공부하다, 공부해요 болот. Кийинки 공부하다 деген учиться, окуу. Кийинки 운동하다. спорт менен машыгуу. Спорт менен машыгып жатам деп өзгөртүш үчүн бизде хада хе요 болуп өзгөрүп калат. 운동하다, 운동해요 болуп калат. Ошондой эле акыркы. Бул жерде китепте жок.
dag'achiyin i tamg'asi o'zi jalg'iz bo'lib qolsa, misol qilib aytganda, ikki misol aytayin. I'lar yo'q aylanib qoladi. Shunda yo bo'lib qoladi. Mashida, ichu, mashida. Da jo'q bo'lib, tag'i yig'iladi, i yo'q aylanadi. Masho yo'q bo'lib qoladi. Buni ichib jatamiz. Keyin kidarida. Gutu degan so'zda jdat. Jdat degan so'z. Shunda kidarida da jo'q bo'lib ketadi. Gutuga kutib jatamda o'zgarish uchun i yoki o'z yog'iz turgan uchun yo'q aylanib qoladi. Shunda kida yo bo'lib qoladi. Kutib jatam. Shu muzeyda jo'q, i jo'nda. O'sha negizgi 4 xil pravila tushundiringlar. Shuni nega tushunmagan, har hafta turib o'rganib bo'ladi. Keyin misollarga qo'ying. Aslında tuvanshining kopi를 마셔요 deydi. 마셔요. o'sha i o'z yog'iz mashina degan uchida. I o'z yog'iz turganda 마셔요 bo'ldi. Shunda tuan mirza kofe ichib jatadi. Keyin tuvanshining televizor을 봐요 deydi. tuan mirza televizor ko'rib jatadi. Keyingi 저는 지금 점심을 먹어요 deydi. Men hozir obed qilib jataman. Keyingi 아침에 운동해요 deydi. 아침 degan so'z bu ertag'menen degan so'z. 아침에 운동해요. ertag'menen sportmenen mashg'am ekani. O'shalar barbiri bilmagan so'zlar bo'lsa, men o'sha qirg'iz tilida tuzma-tuz qo'ydim. O'sha so'zlarni ko'chirib yozsanglar bo'ladi. Keyingi bu zadaniya ekan, ikkinchi qaraymiz. Ayo, oyo bu mucholar, uchurchaqli mucholarning qo'shig'idagi aytishdagi janavi so'zlarning aytishlari nima o'zgarishini qaraymiz. Birinchi merik, ikkinchida so'rovni o'qiymiz. 그림을 보고 보기처럼 대화를 완성하세요. 수록도 qarab, misolga o'xshash turib, dialogni 완성하세요. to'liq taqiladi. Suratga qaraymiz. Shitda dedi, shitda. Dag'achiyin bizda qaysi undu bor ekan? I. o'z yog'iz turgan yo'q deb 받침대 s badana. I o'shaning uchun bizda i yo'q aylanmaydi. O'shanda o yo muchozini qo'shamiz-da. O'shanda shitda bo'lsa, shi so yo bo'ladi. shi so yo. Qana? Ulanamiz. 지금 뭐 해요? 지금 내가 나서 뭐 해요? 이게 qilib jatasiz. 지금 뭐 해요? 씻어요. Shunda nega bitta juft jatan desa, hozir nima qilyapsiz? Bitta juft jatan. Birinchi misolda qaraymiz. 지금 뭐 해요? deb qayerdan o'sha so'rab, 뭐 해요? 하다 degan so'zda qilib degan so'z. 하다 해요 o'zgaradi. 지금 뭐 해요? hozir nima qilib jatasiz? desa, televizor ko'rib turib, televizorni 보다. qaraymiz. Dag'achiyin o turadi. O tursa qaysi mucha qo'shilchilar? yo'q. O'shanda televizorni 보아요 bo'lib o'zgaradi. Televizor ko'rib jataman. Ikkinchi. 지금 뭐 해요? hozir nima qilyapsiz? 지금 뭐 해요? desa, 커피를 마시다 deb. qaranglar, o'sha yerda dag'achiyin i o'zi yolg'iz turadi. Patchinda hech qanday tamg'a yo'q. O'shuning uchun i bizda yo'q aylanadi. Anda 마셔요 bo'lib o'zgaradi. To'liq aytamiz. 커피를 마셔요. kofe ichib jataman. uchinchini qaraymiz. 세 번째, uchinchi. 지금 뭐 해요? 칼로셔스로 지금 뭐 해요? hozir nima qilyapsiz? desa, 일하다 deydi. 일하다요 deb 줄여버려. 일하다. 하다는 barda qanday o'zgaradi? 해요 bo'lib o'zgaradi. O'shanda 일해요. ish qilib jataman. keyin qaranglar, to'rtinchi. 지금 뭐 해요? hozir nima qilyapsiz? 지금 뭐 해요? 자, 운동하다 되나? 운동하다요, 이제 운동해요로 돌아. ikkinchisi 운동해요 bo'lsa, 운동해요. sportni mashg'ib jatam muchozini qo'shdilar. Yaxshi, молодец. Keyin aslida qo'shimcha zadaniyalar qaraymiz. Ayo, oyo muchozini qo'shamiz. Ayo. So'roq qandaylar? Endi hozir nima qilyapsiz degan qandaylar? 지금 뭐 해요? 자, 전화하다 되는 소스. 텔레폰мен 차로. 전화해요. 도 할까? ikkinchi. qaraymiz. 지금 뭐 해요? 다양한 거다. 지금 뭐 해요? bozorlik qiladi. 장을 보다. 다. shuni 장을 보아요 bo'ladi. daga keyin o turadi, lejachi. O bo'lg'un uchun ayo qo'shildi. 장을 보아요. bozorlik qilib jataman. молодцы, yaxshi. 잘했어요. endi dialog qilgandik. 대화, dialog도 대화다 또. 자, 선생님이 말해요. 학생이 잘 들어요. 야슈가우세. 수루하고 투안이 있어요. 수루가 말해요. 말해요. 말하다 되게 순류다.
말해요. 수루가 말해요. 수루 아이도다. 뚜안씨, 지금 뭐 해요? 뚜안이 대답해요. 대답하다 되는 조피를 대답해요. 자, 텔레비전을 봐요. 수루 씨는 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. 하도록. 뚜안 씨 지금 뭐 해요? 뚜안 아직 не власти. 텔레비전을 봐요. 텔레비전 көріп жатам. 보다 деген о болғанша 봐요 болып өзгерді. Жақсылап осы көкменен тұрған сөздерді қараймыз. себебі көкмен уже өзгерген түрі да. Эчтер өзгерілді. 수루 씨는 뭐 해요? 수루 쌤이 어떻습니까? 저는 지금 요리해요. мен азыр тамақ қылып жатам. жақсы. қараймыз. 쌤이 дағы қосымша мисалдар. мінекей, 시 деген сөз бар бізде. мырза же айым деген сөз да. ошоға мисалдар. 여기는 뚜안 씨예요. бұл жақ 뚜안 мырза дейді. 민수 씨, 지금 뭐 해요? 민수 айым, азыр не қылып жатасыз? неге? 뭐가 제일 қарағыла бізде? 을 жана ырыл деген мүчө қосылатында зат атоочкочу. Эчмен чогуу келген зат атоочко ыл, ырыл мүчөсү кошулат. Ал эмнени түшүндүрөт? Кошумча айта кетем. Бул ды деген мүчөсү да. Мисалы телевизорду көрөм деген сөз бар да, туурабы? Ошондо телевизион 봐요 деген сөз. телевизион 을 деген дагы анан 봐요 деп айтасың. Ошондо телевизион을 봐요. телевизорду көрүп жатам. алманы жеп жатам деп айтабыз да. алма жеп жатам деп айтсак болот, туурабы? алма деген 사과. ошондо 사과를 деп кошобуз. 사과를 алманы 사과를 먹어요 жеп жатам. ошо ырыга да мисалы карайбыз. 저는 점심을 먹어요. қараңыздар, 점심 деген сөз обед деген сөз. 을 мүчөсүн коштук ошондо. 저는 점심을 먹어요. мен обед кылып жатам. 수루 씨는 요리를 해요. 요리를 해요. 수루 아이은 тамақ кылып жатады. 요리를 해요. 잘했어요. 우리 맞습니다요? 수로는 말. 아하. 뚜안 씨는 지금 뭐 해요? 뚜안 мырза азыр эмне кылып жатат? ошого жооп коелу. 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 көрүп жатат. 수루 씨는 지금 뭐 해요? 수루 азыр эмне кылып жатат? 요리해요. тамақ кылып жатат.